Саламатсызбы, Азаттыктын жаңылыктары менен студияда Элиза Кененбаева. АКШ Сириянын Латакия провинциясындагы Тартус жана Жаблех шаарларындагы жардырууларды кескин айыптады. Кече Сирияда болгон Мауда жардыруулардан 150 адам набыт кеткен. Башар Асадтын өкмөтүнүн көзөмөлүндөгү провинциядагы жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. АКШ менен катар улуттар уюму да бул жардырууларды кескин сынга алды. The Secretary General condemns the terrorist attacks today that claimed the lives of dozens of Баш катчы Пан Ги Мун Жабла жана Тартус шаарларында жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган теракттарды катуу айыптайт. Баш катчы Дамаск, Алеппо жана Хомс провинцияларында жай тургундардын өлүмүнө алып келип жаткан аскерий аракеттердин күчөп кеткенини терең камтамасын билдирет. Сирия өкмөтү дүйшөмбү күнкү теракттар үчүн Түркия, Сауд Арабия жана Катарды айыптады. Сириянын тышкы иштер министрлиги улуттар уюмуна жолдогон катында Тартус жана Жаблех шаарларындагы жардыруулар экстремисттер менен Рият, Анкара жана Доханын кара санатай режимдеринин тынчтык процессин үзгүлтүккө учуратуу аракети деп билдирди. Греция бийлиги Македония менен чыгарадагы эң ири качкындар лагери Идоменини эвакуациялай баштады. 200 полициячы бул жерге барчу жолдорду тороп турат. Бирок грек өкмөтүнүн мигранттар кризиси боюнча расмий өкүлү Георгас Крицис тартип коргоочулар күч колдонушпайт деп баса белгиледи. 8400 бозгун баш калкалап жаткан лагерди көчүрүү иши 10 күнгө созулмакчы. Расмий Афинанын айтымында эл акырындап жаңыдан бүткөрүлгөн атайын жайга жер которот. Журналисттер Идомениге киргизилген жок. Балкан жана Европа өлкөлөрү өз чыгараларын жаап салгандан бери Грецияда 54 миңге чукул качкын топтолуп калган. Негизинен Түркия аркылуу келген бозгундардын көбү согуш жүрүп жаткан Сирия, Ирак жана Ауганстандан. Грециядан баш паник ала албагандар Түркияга кайтарылмакчы. Өткөн жылдан бери Европага 1 миллиондон көп качкын ооп келген. Ирактын күчтөрү Фаллуджа шаарынын жака белиндеги бир топ райондорду Ислам мамлекети экстремисттик тобунан кайтарып алды. Расмий маалыматка караганда чабуул башталгандан көп узабай армия эртең менен калаанын батышындагы Гарма, Шихаби жана Аль-Сиджар чөлкөмдөрүнө кирип барды. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади операция ийгиликтүү жүрүп жатканын айтып, ошол эле маалда уруш оңой болбой турганын, эң негизгиси максат карапайым тургундардын өмүрлөрүн сактап калуу экенин белгиледи. Өкмөт башчы Фаллуджаны таштап кетип жаткан эл үчүн коопсуздук коридорлору түзүлгөнүн кошумчалады. Улуттар уюму шаарда калып жаткан 50 миңдей киши чоң коркунучка кабылганын, алардын чыгып кетиши үчүн шарт түзүлүшү керектигин эскерткен. Фаллуджа калктын басымдуу бөлүгүн суннилер түзгөн Анбар провинциясынын ири шаарларынын бири. Буга чейин жыл башында Ирак армиясы Рамади шаарын Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен тазалаган. Бул ошондон берки экинчи ири чабуул болуп калды. Казакстандын Алматы шаарында укук коргоочулар тобу бүгүн маалымат жыйын өткөрүшүп, 21 май күнү өлкөнүн бир катар шаарларында болгон массалык кармоолор боюнча укуктук экспертизанын жыйынтыгын жарыялай турганын билдиришти. Шаршембиде даяр боло турган документ тиешелүү мамлекеттик мекемелерге, эл аралык укук коргоо уюмдарына жөнөтүлөт. Укук коргоочулардын айтымында өткөн аптада өз ишин аткарып жаткан жеринен 50дөй журналист кармалган. Бирок бул окуя Казакстан омбудсменинин көз жаздымында калган. 21 майда Казакстандын ири шаарларында жарандар бийликтин жерди чет элдиктерге узак мөөнөткө ижарага берүүсүнө каршы нааразылык митингине чыгышмак. Полициянын катуу кысымы алдында көпчүлүк шаарларда митинг болбой калды. Күч кызматтары чогулган элди кууп, айрымдарын кармап камакка алган. Кармалгандардын арасында Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары да болгон. Алардын баары бир нече сааттан кийин бошотулган. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареге Азаттык чекиткей же ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык күн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.